Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз баягы сөздү Тажикстан боюнча кылабыз. Тажикстандын байыркы тарыхынан бүгүнкү күнүгө чейин мындай карап чыгабыз. Кандай өлкө, кандай мамлекет, кайдан келип чыкты эл, кимге тууган эмес, жана башка ушул суроолорунда. Ушул теманы сиздер баягы добуш берип, опрос кылгам каналда, тандагансыздар. Эми көптөрү дагы Казакстанды тандаган, жана ошол Өзбекстандын тарыхын тандашканда, бирок анда кийинкиге калтырабыз. Биринчи ошол иретте Тажикстанды карайбыз. Өткөндө мен Кытай боюнча видеолор жазып атканда, аяктан 1 сааттан, 2 сааттан жазып аттым. Бирок бул нерсе аябай татаал экен, мындай көп көрүүчүлөрүм да айтты, көргөнгө ылайыксыз болуп атат деп. Анан бир четинен баягы андан да көп айтышты, 1-2 саат жакшы эле, мындай формат жакшы эле депчи. Бирок бизге дагы монтажга кирас кыйын болуп атат. Ошон үчүн 20 мүнөттөн бөлүп, көбүрөөк серия кылып туруп жазганда ушундай чечтик. Сиздердин ушул каналымды колдогондоруңуздар үчүн, каналды колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Могул QR код аркылуу ушул каналды колдоп койсоңуздар болот. Анда эмесе киришели. Тажикстан эми бул деген аябай бүгүнкү күндө саясий сезимтал тема. Андан сырткары бул деген абдан мындай бүгүнкү күнү көйгөй туудурган тема. Азыркы биздин карым-катнаштарыбыздан бир гана мындай үмүт бар. Бул эмне болуп атса, эмне гана болуп жатпаса, биздин өлкөлөрүбүздүн ортосунда ага кандайдыр бир чечимге келишип, тынчтыкка келишебиз, буюрса келечекте мындай согуш жашайбыз, тынчтык менен жашайбыз деген үмүт бар да. Бир четинен дагы биздин өлкөбүз негизи биздин элибиз андай күчтүү позициядан туруш керек дайыма, жана эч качан өзүнүн насибин жедирбеш керек. Биринчиден, экинчиден намысын тептирбеш керек да, тебелетпеш керек. Анткени намыс тебеленсе, анда тебеленген намыстын аркасы менен чоң кан келет да, чоң мындай сокку келет. Ошол сокку болбош үчүн намысты башынан тебелетпеш керек да. Бирок тегеректе ким бар экенин так билиш керек да. Андан сырткары үчүнчү дагы нерсе, аябай баарын түшүнүп, акыл менен иш жасаш керек. Стратегиялык түрдө түшүнүп, билип, мындай кызыл канга алдырбай, мындай так баарын билип түшүнсөк, анда көп нерсе, көп чечимдерибиз аябай сапаттуу болот дагы, ийгиликтерге көп жетишебиз. Эми Тажикстандын байыркы тарыхын карасак, ошо мисалы үчүн 40 миң, 20 миң жыл мурда ошол адамзат биринчи Африкадан тарай баштаганда ошол эң бир нече жолу кайра бир эле жол менен өтөт. Ал деген жол Африкадан Аравия аркылуу, Месопотамия, баягы Ирак, Сирия, бүгүнкү Түркиянын территориясы аркылуу ошол Алтайга барат да. Бек алгачкы элдер. Ошол Алтайдан өтүп туруп, анан кайра эки жакка бурулат. Бир жак баягы Кытай, Орто, Борбор Азияга кетет, бир бутагы Европага кетет дагы. Аяктан ошол мурун адамзаттын эки түрү бар болчу да. Бирөөсү неандерталисттер, ошолордун сөөгү көп табылып атат, жана кроманьонисттер да. Кроманьонисттер түрү бул деген биздин ата-бабаларыбыз. Анткени кроманьонисттер бизге окшош да. Неандерталисттер болсо мындай далдары мындай чоң, жазы, аябай күчтүү, мындай бирок бою кичинекей ушундай адамдардын бир түрү бар болчу. Ал түрдүн 2% гени биздин генибизде калыптыр. Демек аралашкан өткөндө кроманьонист түрү. Бирок баягы жер жүзүнүн баарын баары бир кроманьонисттер ээлеп, Европаны басып алып, бүт баарын басып алып, ушундай анан кандайдыр бир бүт дүйнө жүзүндө түрү түсү кандай болбосун, бою кандай болбосун, баары бир адамдын түрү калды. Бул деген кроманьонисттердин түрү да. Ошол кроманьонист бүгүнкү күнү баягы Homo sapiens деп, акылдуу адам деп эсептелинип, ошол биздин азыр түрдөгү адамзатты түздү. Ошондо бүгүнкү Тажикстандын территориясына келген адамдар бул баягы бүткүл дүйнөлүк тарых булактарында арийлер деп аталат да. Өзүнүн дагы ошол Тажикстанда расмий идеологиясы ушинтип айтат да, биз деген арийлердин тукумубуз.
биз баягы Арианама деген сөз болчу, Ариана Вояжа деген. Бул деген алгачкы мындай жазуулары жана адамдардын калдыктары гендик тип боюнча окумуштуулар изилдесе 3000 жыл мурда болуптур да ушул жерде. Анан бир кичинекей нерсе, ошол эгерде Тажикстандын тоолору Гиндукуш жана баягы Памир, Вахан тоолоруна ошол арийлер барса 3000 жыл мурда, арийлердин башка бир бутагы кайра эле ушул Чаншан тоолоруна келет да, биздин жерлерге. Анан эң кызыгы бүгүнкү күнү элестетиңиздер, дүйнө жүзү боюнча баягы европалыктар арийлерди европалык баягы калктардын негизги бутагы, негизги булагы, ата бабасы деп эсептешкен да, эсептешип келишет. Акыркы 20-30 жылдын ичинде генетиктер бүт дүйнө жүзүн боюнча кыдырып, кан тамырлардан кан алып генетиканы изилдесе, европалыктарда ошол арий деп эсептелинген элдин канынын 20% экен да, канында гендер 20%. Ал эми эң жогорку көрсөткүч кыргыздарда экен да, 68% кыргыздарда, 60% тажиктерде. Андан баягы башка элдерге акырындан тарап кетет да, ар кандай баягы азайып ушунуп бар да кандарда. Ошондо мындайдан алганда кыргыздар менен тажиктер баягы башка гендери айырмаланса дагы R1A, R1B, R1A деген гаплогруппасы, гаплотипи бир арий эл да. Ушундай кызыктуу факт. Тажиктер ушул арий элдерден келип чыккан деп тастыкталды генетика боюнча. Дагы бир кайталап коеюн, кыргыздарда, тажиктерде ошол арийден чыккан эл. Анан тилекке каршы баягы тынчтыкка жибербей, баягы 20-кылымдын башында ошол арий боюнча ой толголорду баягы британиялык антропологтор, анан окумуштуулар, анан германиялык окумуштуулар бунун саясий оюнчук кылып салышат да. Булар деген баягы ак кишинин бардык элдерге кожо болуп төрөлгөнүн, баарына ээлик кылаарын ушундай саясий идеология кылып туруп, фашизм, расизм идеологиясын жаратышат. Расизм идеологиясы боюнча таза германисттер, мисалы үчүн, таза арийлер, калган элдин баары эчтекеге татыбайт да, алардын бири да сөймөйүнө татыбайт, анан кырылыш керек, арийлер баарын башкарыш керек, арий эместерди кырыш керек. Ушинтип атып, ойноп атып, саясий оюнчук кылып атып ушул нерсени экинчи дүйнөлүк согушка алып барып, немистер билесиздер, жалпы санаганда бир 80 миллионго чейин адам кырып салышат да жер дүйнөсүнөн. Ушул эле арий деген сөздүн эсебинен. Ошон үчүн анан эң кызыгы генетиктер акыркы 10-12 жыл изилдеп келип атканда, акыркы 4-5 жылдын ичинде мындай чечимге келишти. Арийлер баягы Ницше жазгандай же баягы Германиянын баягы окумуштуулары, ошол эле Гитлер, ошол эле Гиммлер, ошол эле баягы Хаусхоферлер жазгандай көрсө, алар мындай жазганда белокурия бестия деп, же болбосо мындай кыргызча айтканда ак чачтуу мындай айван да, ак чачтуу дөө деп өзүн элестетишкен да. Биз ак чачтуу дөөбүз, биз деген ушу баарын элдеринин үстүнөн турабыз, калган эл кара чачтуу элдин баары нөл деп жазышкан да. Эң кызыктуусу генетика көрсөтүп атат, арийлердин баары кара чач болгон да. Алардын арасында ак чачтуу же сары чачтуу кишилер абдан аз болгон. Анан көзү да баардык характери кара болгон да. Баягы ошол эле Хаусхоферлер жазган китеп боюнча баягы анык арийлердин көзү көк болот деп жазышкан да. Бирок анык арийлердин көзү биздикиндей. Тажикти карагыла, биз кыргызды карагыла, мынакей арийлер. Чачыбыз кара, көзүбүз кара көз, кара же күрөң. Мынакей боюбуз орто алганда 175-180, 160 мындай көп кездешет. Келбетибиз так ушундай. Мынакей биз арийбиз да, ушундай нерсе.
Ошол анан арийлер 3000 жыл мурда келип туруп, ошо мисалы үчүн Самани кезинде Фирдоуси Шахнаме деген китепти жазганда, ал жерде мындай бөлүп берет да. Биз деген ошол Ариана Ваеджабыз, анан баягы мурдатан бери бизде ошол эки эл, бир атанын эки баласы Туран жана Иран, же болсо тажикчесинен Эрон жана Турон деген ошол эки мамлекет түзүп, эки мамлекеттин ортосунда чек ара кылып, анан бири-бири менен дайыма ушундай же жакшы карым катнашып, же согушуп келген деп айтат. Жана ошол Турон тарабы азыркы Кыргызстанга кетет, таандык болуп калат, Казакстанга барып калат, Монголияга чейин тиет. Эрон жагы ушул бүгүнкү Тажикстанда жана ошол Иранды көздөй кетет. Ушундай кызыктуу нерселерди Фирдоуси жазган. Андан сырткары да Фирдоуси жазган, мисалы үчүн ошол баягы хыр деп кыргыздар жөнүндө да айтып кеткен парс жанакы окумуштуулары, жазуучулар, мындай тарыхчылар жазып кеткен да. Ошол хыр-хырлар кыргыздар деп айтса керек. Кыргыздар демек 2,5 миң жыл мурда бар болгондур. Ошол абдан чынчыл, абдан мыйзамдар аябай катуу, мындай көп мындай адамзатка таандык болгон, ар кандай күнөөлөргө батпаган аруу эл деп айтып келет да ошол китептерде. Анан бөлөт да баягы ирандар жана турандар бар башка деп бөлөт. Бүгүнкү окумуштуулар баягы текшерилген китептер, маалыматтар боюнча айтышат, ошо арийлердин тили бүгүнкү ирандык тилдерге жакын болгон. Анан эгерде байкасаңыздар, санскрит бар, Индиянын тили. Ирандардын тили бар, жана бүгүнкү кыргыз тили бар. Кыргыз тили менен иран тили бири-биринин мындай айтылышы, көп сөздөрү бирдей. Анан негизи ошо бүгүнкү орус тили, англис тили жана башка бүт романо-германдык тилдер, Европанын тилдери, ошол бир арийлердин тилдеринен санскрит жана перс жана ошол байыркы кыргыздардын тилинен келип тараган. Эң негизгиси баягы кыргыз деген нерсени көп учурда баягы кабыл албай кошкон, сүрүшкөн. Мисалы үчүн ошол 1944-жылы атайын компартия согуш жүрүп атканда Германия менен, ошо германиялык окумуштуулар кыргыздар жөнүндө абдан көп жазган үчүн, жана түрк элдери боюнча абдан көп жазган үчүн, кыргыз мындай билип коелу, кыргыз деген бул таза түрк эл да. Түрк эл, мисалы үчүн ар кайсы наймандар, керейттер, жалайырлер, бүгүнкү казак элине кирген ошол улустар жана мындай уурулар, бул деген баары деген биргелешип, ошол кыргыз менен кыргыз уурусу менен биргелешип бир заманда болушкан да, чогуу бири-бирине кудалашкан, бири-бири менен аралашкан. Мындайын айтканда, биз азыркы бүгүнкү биз ошолордун баарынын уюткусубуз да, ошолордун баарынын тукумубуз. Ал эми алар болсо, биз дегеним эми кыргыздар, казактар, өзбөктөр, ошол эле тажиктер болуп чыгып атат, уйгурлар, ошол эле тунгустар, монголдор, сахалар, ошол эле лоровитландар, жана ошол татарлар, булгарылар, венгрлер, ошол бүт бары керек болсо Европанын жарымы, ошол найман, керейит, жалайыр, кыпчак деген бүт ушул уурулардын, кыргыз деген уурулардын аралашмасынан келип чыккан элдер да. Ошон үчүн таза кан деген түшүнүк жок генетикада. Эгерде каныңды алса, каныңда венгер бар болуп чыгат, еврей бар болуп чыгат, Бразилиядан киши бар болуп чыгат. Анан көбүнчө гендер кыргыз жергиликтүү болуп чыгат. Ушундай да генетика. Анан ошол нерсе эмнени дагы билдирет? Бүт ошол тилдер дүйнө жүзүндө ушундай болуп тараган да. Лингвисттер ушуну дагы тастыктап, изилдеп чыгышты. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, тарыхчылардын айтуусу боюнча, ошол арийлер келип туруп, баягы Алтайдан түшүп келди. Биринчи Африкадан Алтайга барып, баяктан канча жыл аралашып, бир нече ушундай келүүлөр болуп Африкадан. Акырында ушул байыркы элдер баягы эки топко бөлүнүштү. Баягы мурунку арийлер эң биринчилерден болуп дөңгөлөк ойлоп табышкан, жана баягы ат-арабалар жасай башташкан, атты ошол биринчи муну багындырышкан, жапай атты кармап, ошол жапай атты багындыргандан кийин эң биринчи баягы мурун таштан жасаган болсо,
балталарды, кийин ай балталарды же кичинекей балталарды ошол атайын согушка деп дайындалган. Ошол балталар менен көп учурда согуштарды өткөрүшкөн. Жана ошол негизи арийлердин кайсы бир бөлүгү ошол Каспийден баштап, Кара деңизден баштап, ошол Кытайга чейин, Сибирге чейин, жана ошол Иран, азыркы Ирандын территориясына чейин ушинтип жашап келишкен да. Алардын эки түрү бар, баягы керамиканы жабыштырып бири-бирине мындай ленталарга бөлүп, шнурокторго бөлүп жасаган бир керамиканын ушу издери калып туруп, башкалары бар. Алар баягы керамиканы мындай башкача бир жасап, башкача бүгүп ушинтип эки мындай маданияты бар экен да. Анан мисалы үчүн кыргыздар, түрктөр, монголдор ушул андрон маданиятынан, культурасынан келип чыккан болуп атса, ошол арийлер өзүлөр ушул шнуровщик деп коет, ошол культурадан келип чыккандар деп эсептелинет. Алар да баягы мурунку байыркы адамдардын ошо табылганы, музейлөрдөн, жерден археологдор казганы ушундан көрсөтүп атат. Алар деген ошо Орто Азияга, Борбор Азияга келип туруп 4-5 мамлекет түзүшөт. Ал мамлекет Ариана, Арианама, же болсо арийлердин мамлекети. Экинчиси Эрон да, Эрон. Экинчи мамлекети Туран да, Турон деп тажиктер айтат, Туран мамлекет түзөт. Андан кийин Согд деген мамлекет түзүшөт, Сагдиана Согд. Бактрия деген ошол мамлекет түзүшөт, кийин андан Маргиана деген жана башка ошол мамлекеттер түзүлө баштайт. Анан ошол баягы мамлекеттерди түзгөндө дагы ошол арийлер басып барып туруп Индияны басып алат экен да. Ошол Индияда 5000 жыл мурда жалаң дравидтер жашаган да. Дравид маданияты бул деген баягы, эгерде дравид индиялыктарды карасаңар, алар көбүнчө баягы Австралиянын аборигендерине окшош келбети. Ал эми бүгүнкү индияларды карасаңар, алар көбүнчө баягы өзбөктөргө, тажиктерге окшоп кетет да, кыргыздарга окшоп кетет. Негизи баягы эң көп дегенде ошол ирандыктарга окшойт негизичи. Алар деген ошо арийлер келип басып алгандан кийин пайда болгон экен да Индияда. Ошол арийлер келип туруп басып алгандан кийин арийлер Индияда касталык системаны түзүшөт. Ошондо таза арий болгондордон брахман кастасына киришет, жана кшатри баягы. Брахман бул деген баягы алардын динчил кастасы. Кшатри деген бул согушчул кастасы. Анан дравидтерди ошол баягы вайшья, шудра деген касталарга бөлүп коюшат. Вайшьялар бул жанакы жер айдайт, дыйкандар. Шудралар бул деген баягы эң кир жумушту жасаган адамдар. Аларды басып алып, ушундай кастовый системаны орнотуп, арийлер Индияны ушул башкарып калат. Арийлердин кескин тобу бүгүнкү Иран территориясына киришет. Бүгүнкү Тажикстандын Гиндукуш жана ошол Вахан тоолорунун ичинде ошол кандайдыр бир кичинекей бөлүк калат да, арийлердин кичинекей бөлүгү калат. Дайыма ушул тарыхты алсак, ошо Тажикстан территориясындагы арийлер мындай кандайдыр бир четтеги арийлер деп эсептелинген да. Азыр тарыхна ошол бүгүнкү роликтен баштап эмки роликтердин тарыхты карасак, көп империялар Иран тарапта түзүлгөн, көп империялар ошол Чаншан тарапта түзүлгөн. Ал эми баягы Ирандын өзүнүн ичинде эң негизги цивилизация түзүлсө, Мавараннахр, Бухара, Самаркандта түзүлсө, Тажикстанда көбүнчө баягы тоолуу аймак болгондуктан аякта ушундай чектелүү цивилизация түзүлгөн да. Анан ушинтип албетте ошол байыркы мамлекеттер түзүлө баштайт. Анын ичинде эгерде биз каныбыз генетика боюнча карасак, биз кыргыздар ушул жерде байыртан барбыз да. Тажиктер арийлистер менен келсе, кыргыздар да биргелешип ушул арийлистер менен келип, керек болсо бул тууган эл болуп калган, бирок бөлүнүп калган да. Бөлүнүп туруп кыргыздар түрк элдерин түзүлүшүнө катышып, түрк элдерге жакын болуп калган. Анан кийин түрк каганаты ошо басып киргенде дагы түрктөшүп, толук менен ошол чаншандык кыргыздар түрктөшкөн эл болуп кеткен. Ирандыктар баягы тажиктер өзүнүн баягы ирандык канында калышкан да. Бирок ошону менен бирге кандай болбосо дагы, ушундай болуп кетсе дагы эки эл тууган болуп калат да. Генетика, таза генетика боюнча. Албетте R1A гаплогруппа маркер, генетикалык маркерден сырткары гендердин маркерлерин карасак, алар ар кандай. Жана ушинтип арийлер келди.
Ариана Ваежа деген мамлекет түзүлдү. Ошол мамлекет ошол Тяньшан менен Вахан тоолорунда пайда болуп калды. Ушул менен бүгүнкү ролигибиз бүтөт. Эмки ролигибизде ошол кандай мамлекеттер болгон, Тажикстандын азыркы эли кандай тарыхый окуяларга катышкан, ошону караштырабыз. Ошо менен бүгүнкү ролик бүтөт. Каналды колдойм дегендерге колдоңуздар. Разы болобуз абдан, анткени каналдын өнүгүшүнө бул жардам берет, түрткү болот. Андан сырткары аскер тактикалык оюндар федерациясына катышкыла, ден соолукту бекемдеш үчүн ошол страйкболго катышкыла жана ошол электромобилдерге өткүлө акырындап, анткени бүт бизде чыккан электроэнергия колдонулат. Бул бизге абдан өлкөбүздүн экономикабызга бекемделишине аябай жардам берет. Андай эмесе эмки роликтен көрүшкөнчө.